Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Manaki bugun 3-kun inkubatsiyadan to'qimlar bastırganımızga 3 kun bo'ldi. – 36'da ölçüp canıp 37-8'de ölç otat. Влажность низкий 55, чоң 65. Азырча. Мына вентилятордыкы. Мына дымоход, пока охлаждение кылалыкпыз. Мурдагы жылы 8-класста окуган балам жасаган ушуну. Бул биздин чакан мастерскойубуз. Ушу жерде Бұл жерде азыр сіздер кабарыңыздар бар. Казакстандан Адлерский тооктун жумурткаларыны алдырганмын. Азыр ачып көрсөк болот. Мынакей 103 дана Адлерский тооктун жумурткасы, 20 дана мына төр жагында турат. 20 дана Ördöktün jumurtkası, amınolar bulsa, gazdın jumurtkaları 29 tane. Çap koyun. Emi uşunu günlüge ekmal sağır keçeden başlaganımız için ekmalga uğulumu odarıp hazır mescitten gelip Nago odarat. Menin katağımды kaytalabаңыздар. Men ушул жерде бирдек айтып коеюн. Мен мунаны улап атканда, эми биринчи жолу алганда аркемам адашат. Муну кызылы прямой светке барат экен. Мында 2ден 3 кабель чыккан экен. Ортодогусу мына сетке уланат экен, светке. Бул чекедегиси лампочка барат экен. Анан бул чекедегиси влажностька барат экен. Аркаларында 220-24 волт, анан 12 волт деген жазуулары бар болса, мен эми ойлоп турмун, эми жаңылбас жаак, мүдүрбөс жаак болбойт. Мунобу экөө чыккан зымды прямой лампочкаларга улайт экенмин деп, олорду уладым дагы. Мунодан чыккан эки зымды вентиляторга түздөн түз улап төккө bir сайыш менен тарс эле атып берди. О көрсө мындай. Анан кийин адаштык да, эки баягы кулерди алып таштап шамалдаткычты. Күйдү, onu жаңыдан 100 сомдон 200 сомго сатып келдик дагы экөөнү. Блок питанияны через улап туруп, мынодон чыккан эки зымды мына розеткага уладык. Бул жерде дагы почти 220 эле бар. Бирок анан ушуну мына 12 волт батарея, 12 волт менен буга улап койдук. Мына кошумча болуп калды. Эми качан баягы авоскопирование кылганда мындай улум жасагандан дагы 60-тык лампочкадан эле. Азыр бир жерде турат экен, кийин көрсөтөм убагы менен. Ошону колдонсо болот, кошумча болуп калды. Жакшы. 55ке түшкөндө вентилятор кошот. Мунадан ашып кеткенде уже токтотот. Мындылыкты. Пока азыр вентиляторлар иштеп атат экен. Жакшы эле. Иштеп атат. Ичидеги контрольныйсы мынакей 35 экен. 35. Бул жерде эми азыр 37 көрсөтүп турат. 37ге түшүп атат экен. Ушул барыңыздар ушундай кылып чакан бизнес баштасаңыздар болот.
Жана айтып өткөндөй 103 дана ошол Казакстандан кандай келсе ошондойчо салдым. Мына коробкада келди. Өтө сапаттуу. Мен ушул учурдан пайдаланып Зулпукар байкеге чоң рахмат айтайын. Мынакей көрдүңүзбү? Казакстандын эң бир жакшы таптаза апилкасыга салып, эчтеке кылбай өтө сонун кылып жөнөттү. Мына ошо апилка, Казакстанда апилкасын кармап турам. Ушул коробкага жайлап, Тарас шаарынан Оштун Келечек базарына жеткизди. Мен өзүм барып бияктан алып келдим. Ушундай чоң рахмат Зулпукар байке сизге. Үй бүлөңүзгө оомат берсин. Ушул 103 дана бар экен, ошондойчо эле салып койдум. Өзүмдө өрдөк бар эди, ак өрдөктөр. Ошонун 20 данасын салдык. Төө моюндан Элчибектен 30 канча алдык эле, onun 29 батты. Өткөндө 33 деп айттым эле, Элчибекти өзүгө адашып кеткен экенмин. Сеткеге батканча салдык. Режимдерине эми өрдөктөр, тооктор чыга баштаганда мына дагы бир 5-10 күндөн кийин дагы сиздерге бир YouTube кыламын. Оомат бардыгыңыздарга. Allah berekesini versin. Мынакей туугандар азыр 36 карап түшүп атат. Азыр 36 болгондо чырагы жанып башташ керек. Ушундай. Влажность 72 көтөрүлгөнү, ол убактылуу ошондой бир көтөрүлүп кайра түшөт экен. Азыр иштеши менен өз ордуна кеп калат. Анан башыда буга загрузка кылып атканда жанагы тукумдарды мен айтып өтөйүн. Тукумдардагы муздак болчу. Ошо мына дүкөндүн температурасы эле турган, мынакей жанды. 36да жанды. İşte atat. Айтайын дегеним, биз ошол мынаны точно настройка кылдык, калибровка кылдык, тукумдарды тизип чыктык, бардыгын белгилеп, жайладык. Андан кийин муздак эле, какшак эле сууду алып келип койдук. Анан иштетишти баштадык. О 22ден градус көрсөтүштү баштады. Чыдамкайлык менен күтүп отурдук. 22ден баштап көтөрүштү баштады. Себеби климат ошондой. Климат ошондой болду. Мынакей тердеп турат. Көрүп атасыздар, окшойттур. Тердеп турат. Азыр пока мен сиздерге айтайын. Мынакей вентилятор иштеген жок. Мына иштебей турат. Вентиляторду азыр уже бираздан кийин иштей баштайт. Ысык суу куюш керек деген сөздөрүм айтылып атат. Ол дагы тууру, эң тууру болсо керек. Бирок менин оюмча ошол муздак суудан жогору көтөрүлүп чыккан жакшыбы деген ойдо. Ошо себеби тукумдарды мен ысык жерде кармаган жокмун. Ошол комната температура канча болсо ошондой эле турду. Мына Казакстандан келген апилканын ичинен чыкты. Муздак сууду эле алып келип, мен уулумду флягадан алып келдиң үйдөн десем жок. Та деди, меден эле алып келдим деп айтты. Мына жерге суу тамчып аттыр. Бардык нерсени бир көрүп коюш керек да, мынакей. Муну азыр алдын алабыз, кечиресиздер. Ошентип муздак суу менен эле ошо
Özünün klimatını özüge jönдөдүk. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы маалымдап турабыз. Мынакей урматтуу жамаат 37-36га барды. 37-6га. Азыр 37-7де өтүшү керек. Бүгүн сиздерге толук обзор кылайын дедим. Мынакей нумдуулук 63-9. Тердеп турат мынакей. Мен оюмча нормально деп ойлойм. Мынакей азыр өчтү. 37 деп өчтү. Нумдуулук 63-8. 65ке карап кетип атат. Вентилятор иштеш керек азыр. Ушундай достор, ушундай чакан бизнес баштап киреше тапса болот. Азыр сиздерге муну тукумдарды белгилеп койгонбуз, кантип оодарышты көрсөтүп беребиз. Мынакей урматтуу жамаат, азыр ошо тукумдарды айлантырыш жараянын көрсөтүп өтөйүн дедим. Урматтуу туугандар, кимде инкубатор болсо, ушундай мындай тегерекчелер менен белгилenen астыга болчу. Азыр мен X жагыны жогору каратып кетип атам. Тоок деле ушул акыбалды кылат. Аста секиндигиде сөз жок болуш керек. Маселе жок болсо керек. Тоок деле путу менен же тумшугу менен ушундай кылат да. Биз эми тумшугубуз жок, колубуз менен ушундай кылып атабыз. Булар эми азыр 3-күн, дагы бир 4-5 күндөн кийин авоскоп кылабыз. Авоскоп деген баягы нур менен, жарык менен текшерип, канчасы аплод болду, канчасы жок. Ошого карап, анан керек эместерини, мүмкүнчүлүк болбой калгандарын алып салабыз. Азыр тыгыз турат бул жерде. Алып салгандан кийин жай кеңейип калат. Кудай буйрса, албайбыз. Бардыгы аплод болгон болсо, качып калган болсо да, мындайча аплод деген сөз ошондой. Булар өрдөктүн тукумдары. Мынакей алмаштырып бүттүк. Аралаштырып, оодарып бүттүк. Мынакей. Тоок менен өрдөктүн жумурткасы аралаш. Азыр мен экинчи лотокду аламын, ана тооктун тукумдарын оодарып бүтөм сиздерге. Аны көрсөткөнгө мен бир колдо баткырган үчүн мүмкүнчүлүк болбой калат, алып салып аткандарым. Сиздерге мен газдын тукумуну оодаратканда көрсөтөм. Мынакей урматтуу жамаат, урматтуу туугандар, бул газдын тукуму ушундай чоң болот экен. Мен биринчи жолу көрүп атам. Муну дагы оодарып коелук. Жана жогоруда бирөө айтты эле, баш салгандан баштап бүткөнгө чейин көрсөткүлө деп. Ошол жараянды бүт көрсөтөлүк деген максатта тартып атабыз, серия кылып туруп, бардыгын бир монтаждап
çıkarıp berебиз. Kimdir biröөлөргө пайдабыз тийсе, Allah razı bolsun. Gazdı çoң G menен kiçine G dep belgilegenmiz. Gaz degen manide. Ansız dele belgilүү go, birok çoңdugudan bilinip turat. Эми кызык иш да. Баары бир маркерде жазат экенбиз. Çoң G, kiçine G. Alfabet tamgасы дагы. Tukumları ıssa, mınakey. Ördök menen tukum gazdын inkubasiyalık uaktısı 30 gün eken. 30-31 gün. Toğuktuku 21 gün. Arada toğuk uturu çığa berет de. Çıkanını bruderge alıp şu günleri inşallah daha көрсөтөбүз го. Alıp turup bul ördöktөр dalçı ulana berет. Былтыр мен сесарканы ошондой кылгам. 56 жумуртка салганбыз, ошонун 6 сесарка болчу, баягы Англиянын ба, Африканын тоого. Ал кийин чыгат экен. Отуруп чыкканын алып алып, ошо 6 калып кеткен акырында. Ошону күтүп турганбыз, чыккан. Тилекке каршы сууга түшүп кетип, экинчи ошо жаңы иш баштаганыбызда оптубуз жок болгондон балам жакшы карай албай, көчөдөн кесем эле өлүп калган экен. Экөө сууга түшүп кеткен. Мынакей болду. Мынакей удары бүттүк. Жайлап койдук. Температуралык режим ошондой. Жана мен ачып, улам эшигин ачканыма мына 40-41ге түшүп кетиптир. Вентилятор тынбай айланып атат, ошо чегине жеткирейин деп. 36-1 болуптур. Свет жанды кайтып. Мынакей 42, 43ке карап көтөрүп кетип атат. Мынакей жана одарганда шамалдаш болот да, мына нундулук эшикке абасы чыгып кетип, ошондуктан көтөрүп атат. Свет дагы немеде тынбай көрсөтүп турат. Саламатта болуңуздар. Жакшылыкта, аманчылыкта, Алланын берекесинде учурашайлык.